Kapçıkay. Жаңына кирип кетиптир бир машина. Ya. Bakın o yerden. Tepsi var böyle uçup gitti. O yerde жатат. Сокулуктагы тойдон кийинки мушташ милиционер кармалды. Сокулук районунда 25 жаштагы жигит тойдон кийин сабалган. Мушташ учурунда аларды уна сүзүп кеткен. 25 жаштагы жигиттин жакындарынын айтымында ал комага түшүп калган. Окуянын видеосу соц тармактарга тарады. Чөйүптүн окуяга шектүү катары 28 жаштагы бир адам кармалып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдады. Мушташка шектелген 28 жана 25 жаштагы дагы 2 адам ошол күнү жаракат алып ооруканага жеткирилген. Алардын бири Сокулук районунун күзөт бөлүмүнүн кызматкери, 28 жаштагы ИБ ооруканада камакка алынган. Ошондой эле учурда кылмыштын башка катышуучулары такталып жатканы кошумчаланды. Бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Ал эми унаа айып жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы, Говорит ТВ. Бишкекте адам өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Адам өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин Рейптен билдиришти. 3-октябрда саат 19:26 чамасында 102 кызматына билдирүү түшкөн. Анда Павловск көчөсүндө жайгашкан кафелердин биринде белгисиз эркек адам кош нерсе менен жарандын мойнуна жаракат келтирип, андан соң качып кеткен. Аталган факты боюнча Кылмыш иши кодексинин 37-122 беренесине адам өлтүрүүгө аракет кылуу ылайык кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 1994-жылы туулган шектүү аныкталып, кармалып, камакка алынды. Маалымат булагы, Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабызда бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Казакстанда окуучулар классташын сексуалдык колчулукта кармашкан. Шектүүлөрдүн арасында 5 өспүрүм бар. Кызыл Ордада мектеп окуучусун сексуалдык колчулукта кармаган деп шектелген 11 адамдын арасында 5 жашы жете электер. Бул тууралуу Казин форум жазды. Кылмыш иштеринин 9 катышуучусу камакта, 2 үй камагына чыгарылды. Алардын арасында 5 жашы жете элек өспүрүм бар. Жабырлануучу иштин жагдайына жараша суракка алынган. Соттук угуу жана ачык соттук териштирүү маселеси соттун компетенциясына кирет деп айтылат ИИМдин жообунда. Буга чейин министрлик 13 шектүүнүн бар экенин билдирген. Август айында Кызыл Ордада мектеп окуучулары 16 жаштагы классташын сексуалдык колчулукта кармаган деп шектелип жатканы белгилүү болгон. Өспүрүмдөр тобу кызды күч менен кармап, баңгизатка мажбурлашканын Немалчи фондунан билдиришкен. Фонддон бул тууралуу мектеп директору, мугалимдер жана аймактык тескөөчү билишкенин айтышкан. Облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмышка шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин маалымдашкан. Айсулуу Тыныбековага жаңы кызмат орду берилди. Спортчу Айсулуу Тыныбековага Кыргыз күрөш федерациясынын айымдар арасындагы вице-президенти орду берилди. Бүгүн 21 октябрда Кыргыз күрөш федерациясынын кезексиз шайлоосунда айымдар арасындагы вице-президенттин шайлоо жыйыны болду. Кезексиз шайлоо аталган федерациясынын жетекчиси Эркин Тентишевдин төрагалыгында өттү. Кыргыз күрөш федерациясынын айымдар арасындагы мурунку вице-президенти Динара Исаева 10 жыл мурун башкарып, эми бул тармакты өнүктүрүү үчүн жаштарга татыктуу өткөрүп берүүнү көздөгөнүн билдирди. 10 жыл ичинде айымдар арасындагы күрөштө балбандар бир нече ийгиликтерге жетишип, бул тармак абдан жакшы өнүктү. Андан сырткары кыргыз айымдарынын дүйнөдө күрөш боюнча өз орду бар экенин баса белгиледи. Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызынын жетишкендиктери айкын мисал, деди Исаева. 10 жыл мурун өлкөдө бир гана медаль болсо, азыр 170 медаль бар.
Бул милдетти өткөрүп берип жаткан Динара Исаева Айсулуу Тыныбековадан башка татыктуу талапкер көрбөй турганын билдирди. Тыныбекованын талапкерлиги федерациясынын тандоосуна сунушталып, колдоо тапты. Маалымат булагы, аралаш маалыматтар. Олимпиаданын байгээси Руслан Түмөнбаев АКШдагы турнирде судьяга бычак менен кол салды. Белгилүү спортчу Руслан Түмөнбаев АКШда өткөн мелдешке калыска бычак менен шилтеген видео тарады. Спортчу окуя боюнча комментарий берди. 2008-жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарынын колу байге ээси Руслан Түмөнбаев АКШда өткөн белбоо күрөшү боюнча мелдешке анын катышуусундагы мушташ боюнча Акипресс редакциясына комментарий берди. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда Түмөнбаев менен башка адамдардын ортосунда жаңжал чыгып, натыйжада Түмөнбаев бычак менен шилтеп, чогулгандар аларды арачылаганын көрүүгө болот. Түмөнбаевдин айтымында бул мындан 4-5 ай мурун болгон. Мушташка турнирдин катышуучуларынын бири Түмөнбаевди жана анын үй бүлөсүн кемсинткени себеп болгон. Спортчу эч ким жабыркабаганын, чыр-чатактар жөнгө салынганын белгиледи. Жакында мен уюштуруп жаткан спорттук мелдеш болот. Бул видео турнир баштала электе эле тартыла баштады. Менимче алар муну атайын кылышты, дейт Түмөнбаев. Маалымат булагы, аралаш маалыматтар.